MLM бизнестин негиздери сабак 5 негативди позитивге айлантыруу. Саламатсыздарбы, урматтуу бизнес партнерлор жана менин каналымдын катышуучулары. Сиздер менен бүгүн негативди позитивге айлантыруу аттуу сабакты өтөбүз. Буга чейин сиздерге сабак өтүп келатканда мен сиздерге 1-2 эрежени айтпай кеттим. Мүмкүн сизге менин сабагымдын пайдасы тийгендир же тийбегендир, сиз өзүңүз сынап көрөсүз. Бүгүндөн баштап ар бир сабакка 3 эрежени аткарып катышыңыз. Биринчиден башты бошотуңуз. Мисалы айталы мынандай кагаздай, сизде башыңызда маалымат бар. Кандайдыр тажрыйбаңыз бар, ушу жашка чыкканга чейин көп нерсе уккансыз, билгенсиз, жана өзүңүз опытыңыз бар, жана сиз билген нерселериңиз бар. Ошонун үстүгө сиз кагына жазасыз, сиз бул жерге кычыкка жаза баштайсыз. И башыңыз айланып калат, аралашып кетет. Мындай сизге эч кандай результат болбойт. Эгер сиз башыңыз бошотуп, мына аппак кагаздай болсо, башыңыз бошосо, сиз даяр болсоңуз, билим алууга даяр болсоңуз, сиз сөзсүз ушул уккан нерсеңизди пайдаланышыңыз мүмкүн жана сизге сиңиши мүмкүн. Экинчи эреже бул сиз жазып туруңуз. Кандайдыр бир ой жагып калды, же бир ой пайда болуп жатканыңызда ошол ойду сөз жазып алыңыз. Же бир жаңы информацияны кыскача жазып алсаңыз, бул сизге дагы жардам берет. Үчүнчүсү, сөзсүз уккан нерсени сиз бирөөгө айтып беришиңиз керек жана аткарып көрүшүңүз керек ошол ыкманы, жаңы нерсени. Ошондо сизде 90–100% чейин сизде ошол пайдасы келтирет, ушул алган билимиңиздин. Анда эмесе баштасак сабакты негативди позитивге айлантыруу. Кантип сиздер негативди позитивге айлантырасыздар? Бул биринчиден сиздин бизнести өстүрүүгө эле эмес, жалпы эле сиздин жашооңузга өтө керектүү маалымат, өтө керектүү шык десем болот, эгер сиз ошол шыкты пайдаласаңыз. Эгер сиздин характериңиз ошого тарбиялап койсоңуз, вообще сонун болот. Мисал келтирип кетейин. Айталы, ситуация экстренная. Жүгүрүп бирөө чалып атат сизге, тынымсыз чалып атат. Сиздин телефонуңуз өчүк, сизди аябай издеп жатат, бир нерсе керек бир адамыңыз, таанышыңызга. Анан бир күн телефонуңуз бирөө жанып калды, же болбосо ал адам үйүңүзгө жүгүрүп келди, же сиздин кошунаңызга, же үйдөгү башка мүчөлөргө чалып, сиз менен байланышка чыгып, сизге кыйкырып жатат. Каякта жүрөсүң, мен сени издеп жатам, ушундай деп кыйкырып жатат, же болбосо бир уят сөздөр менен, же жаман сиздин капа кыла турган сөздөр менен айтып жатат. Сиз спокойно турасыз. Баягы адам сүйлөп атканда, алтыным, досум, же эжем, же сиңдим, же байкем, же карындашым, иним, кандайсың, амансыңбы? Ден соолугуң жакшыбы? Үйдөгүлөр баары жакшыбы? Рахмат, мени издепсиң. Мен өтө кубанычтамын, сен мени издепсиң. Демек мен сага керек экенмин. Эмне сага керек? Кандай пайдам керек? Мен колумдан келсе жардам кылам. Айта бергин. Баягы адам үстүгө бир челек муздак суп койгондой болосуз. Токтоп калат. Жакшы, издедим да, керексиң да, деп. Анан ушундай болуп атат. Иш боюнча, же болбосо мына боюнча. Макул. Сөз аткарабыз. Болот. Азыр мен бүтүрүп берем. Кыжалат болбогон. Өзүңдү баскын, ден соолугуңду ичат кылгын. Сен ден соолугуңа зыян келтирип жатасың. Канча нерв короттуң. Нерв клеткалар өлгөндөн кийин кайрадан эмне болот? Пайда болбойт. Биздин организмибизде бир гана нерв клеткасы жаш бойдон калат. Биздин туулганыбызда канча нерв клеткалар, нейрондор болсо, ошончо нейронду биз сактасак, ошончо өмүрүбүз акырга чейин бизге кызмат кылып берет. Эгерде биз ачуулансак, эмоция калтырсак, айрыкча негатив эмоцияга алдырсак өзүбүздү, биздин нерв клеткабыз эмне болот? Өлө баштайт, азая баштайт. Биз барган сайын эмне болот? Эс тутумубуз начарлайт, ой жүгүртүүбүз начарлайт. Жана эмне болот эле? Карыганда биз жаш бала деп калабыз. Эгер сиз өмүрүңүз акырга чейин нервиңизди жакшы сактайм десеңиз, и тем более зачем коротуш, эмне кереги бар нервдин? Жыргап эле жүрөйсүздарбы? Ошол ар бир ситуацияда өзүңүздөрдү мындай настрой кылыңыздар, автоматически кийин жооп берип каласыздар. Или мисалы бир ситуация болду. Айталы, үй бүлөдө аз көбүнчө ичкилик бар, күйөөсү ичип келди деп. Аял затыга кайрылып жатамын. Эгер күйөөсү ичип келген болсо, же кайнатасы ичип аткан болсо, ошол ситуация эмнеси жакшы? Мен акырында бир тапшырма берип кетем, өзүңүз сөзсүз табып чыгасыз өзүңүз үчүн. Ал жакшы жерлери өтө көп. Если кайнатасы ичкен болсо, жолдошуна, балдарына айтса болот. Мына көрдүңүзбү? Ал сөгүнүп, уят сөздөр менен сүйлөп, мындай жагымсыз көрүнүш менен турганы, значит силер ичпегиле. Силер ушундай болгуңар келе, жок болуңуз керек. Демек ал тыянак чыгарып сабак берет балдарына, же күйөөсүнө. Эгер күйөөсү ичип келген болсо, анда балдарына айтат. Мына көрдүңөр, таңыршынтта силер ичпегиле.
мүмкүн болушунча эгерде ал ошого жашаганга макул болсо, ичип жаткан көөсү менен, күндү ичип жаткан көөсү менен же токмоктогон же башка чыдаса, ал демек өзү чечим кабыл алды. Чыдап жашаш керек, көңүл бураш керек, ошол мезгилде бир жака кетип калыш керек же башка иш менен алаксаш керек. Көөсүн жаткырып коюп, карын тойгозуп коюп, спокойно эмне кылат элем, буга нерв курооч менен кереги бар. Бирок жаткырып коюп, тамагын берип коюп, эс алдырып коюп, эртеси күн солукканда секин спокойно түшүндүрүп койсо болот. Или же теги эле коюш керек. Себеп эркек киши же аял заты, ар бир адам өзү эмнени ойлосо ошону кылат. Сиз өзгөртө албайсыз адамды, башканы өзгөртө албайсыз, сиз өзүңүздү гана өзгөртө аласыз. Эгер сиз кааласаңыз жана эмгектенсеңиз, өзүн өзгөртүү өтө оңой эмес, кыйын. Бул күндө иштейсиз өзүңүз үстүңүздөн. Ар бир кылып аткан ишиңизди көзөмөлдөйсүз, ар бир сүйлөп аткан сөзүңүз, кылып аткан ишиңизди, эмоцияңызды башкарасыз. Эми эгер чыдабасаңыз, эгер ушундайга макул болбосоңуз, анда жашоодо болуш керек. Анда ата энеге айтыш керек, кайын журтка айтыш керек, ортого салыш керек. Бул нерсе менен күрөшкөнгө аракет кылыш керек. Баардык жолдо аракет кылып көрүш керек. Ар бир адам колдон келет. Кайсыл бир рычаг табыш керек. Рычаг табып ошол адамды жөнгө салып, өзүнүн оюн жеткире алыш керек. Макул, сен ичсең ичпей эмес. Бирок ичкен күнүң апаң үйгө барып ичип тургун. Үйгө келбей тур, балдар көрбөсүн. Эртең солукканда келе бер. Же иче турган болсоң, хорошо кел, балдарга көзүң көрүнбөй кирип жатып эс ал. Чтобы эч кимге зыяның тийбесин. Деп какой-то договор, компромисске барыш керек. Дагы бир окуя. Мисалы, сизди кандайдыр бирөө алдап кетти. Бизнесте. Или же турмушта болушу мүмкүн. Сиз эмне кыласыз? Рахмат деш керек. Мен сени кечирдим. Эмне кылганыңды биле, мен сага жакшылык каалаймын. Ошондой ой менен карасаңыз, ал нерсени тажрыйба катары алып калыңыз. Демек, ушул ситуацияда ушундай сүйлөгөн адам мындай да характер болушу мүмкүн. Мен ага ишенипмин. Кийингисине ойлонуп туруп ишенесиз. Ишенсеңиз болот, неге ишенбей эмес? Ишениңиздер, бирок текшерип көрүңүздөр. Доверяй, но проверяй дейт. Ошондуктан ар бир нерсени толук ишенип таштаган чакта дагы артынан текшерип коюш керек. Ар бир адамдын. Бул бизнесте өтө керектүү нерсе. Айрыкча мына сетевой бизнесте. Адам каттайм дегенде, регистрация кылам дегенде, же заказ кетиргенде, заказ кетирдиң түшүндүңбү? Кетирип кой бер деп таштап койсоң, артынан текшерип чыгыш керек. Мен ошо ар бир адамдын заказ кетирген текшерип чыкчумун. Заказ каттаганы текшерчүмүн. Кантип каттады, туура каттады, кайсы жак каттады, түшүндүрөт элем катталарына. Анан ар бир заказ кетиргенди кирип көрүп чыгат элем да, анан айтат элем, мына самыны сен кымбат берип коюпсуң. Мына шампуньду арзан жакшы тандапсың. Бул жерде сен подарка чыгып, сен подарканы кошпой калыпсың. Давай подаркаңды сага кошуп коебуз. Бул жерде бир аз суммаң жетпей калыптыр. Эгер ошол суммага жеткирсең, сага кийинки заказың менен сонун 1000 сомдук подарка чыгат. Деп ар бир нерсени мен айтып кетчүмүн, текшерип чыкчумун. Ар бир жаңы келген адамга үйрөтүп, кайра бака толук кайра заказ кетирип, толук үйрөнбөйчү мен сөз ал адамга убакыт бөлчүмүн. Ушул нерсе өтө маанилүү. Сиздер ар бир негативди позитивге айландырыңыздар. Сиздин командаңызга келген адамдар көп нерсе билишпейт. Алар жаш баладай. Көп адамдар жаш баладай. Сиз ошол жаш баладай болгон адамдарга мамилеңиз дагы жаш балага мамиле болгондой болуш керек. Сиз ага капа болушуңуз керек. Жаш бала эгерде суду төгүп койсо, же пиаланы сындырып койсо, ачууланыштын кереги бар, айтыңыздарчы. Балаңыз пиалканы сындырып койду, чынын сындырып койду. Кыйкырган, өкүргөнүн эмне толку? Сынды, все, эми жаңысынан чындалыш керек. Просто балам, бул чынын сындырып койдук. Буга, мисалы үчүн, мага не жалко сен чынын сындырып, сен колуң ишен кесилбедиби? Бирок ушундай чынын сен күнү сындырсаң, бир айда канча чынын сындырасың? Ал ар бир чыны 50 сомдон 100 сомдон болгондо бир айда 33 000 болуп кетет. 3 000 сомдук чыгаша кылып ошол чын алганыбыз жакшыбы, же кандайдыр үйгө бүлөгө керектүү нерсе алган жакшыбы, же сага бир пайдалуу нерсе алып берген жакшыбы деп ошону түшүндүрөсүздөр да, балага да ачуусу келтирбейсиз. Түшүндүрүп коюш керек. Командаңызга келген адамды да, бизнес партнерыңыз менен деле кандайдыр ката кетсе, ката кетирген үчүн урушпаңыз. Түшүндүрүп коюңуз. Ал аябай өзүнө жейт. Кээ бир адамдар, мен ката кылып койдум, туура эмес кылып койдум. Токто, шашпа. Ачууланба. Өзүңө жинин келбесин. Өзүңдү бас. Мен деле ката кетиргенмин. Эч нерсе болбойт. Зато аз үйрөнүп алдың. Кийингисе мындай болот. Кийингисе мындай кылбайсың, деп өзүн басып калат. Сиз ар бир адамды дагы ката кетиргенден коркпосун. Кетирсе, кайгыртпаңыздар. Эч качан адамды көңүлүн чөтүрбөшкө аракет кылыңыздар. Мүмкүн болушунча ар бир ситуацияда издеңиздер, жакшы нерсе издеп табыңыздар. Сиздерге тапшырма нерсе. Өзүңүздүн бүгүнкү күнү, жосо 2 күнүн ичинде
байкап көрүңүз, кандай сизде негативный ситуация болду и сиз ошол ситуацияны кантип сиз оңордуңуз, кантип сиз позитивке кылдыңыз, ошону кылган эки сөзсүз өзүңүзгө записке жазып алыңыз жана комментарий калтырып кетсеңиз болот. Саламатта калыңыздар. Ушуну менен сабам аяктады. Сөзсүз негативди позитивге айландырабыз.